Stolдун üstüne kagaz менен калемди коюп койсок. Анан 1000 жыл бою күтсөк. Калем өзүнөн өзү кокусунан кагазга жөнөкөй эле А тамгасын жазып кое алабы? Же болбосо бир балка бир нече тактай жана мыкты жанаша коюп 1000 жыл күтсөк. Балка, мык, тактайлардан өзүнөн өзү стол жасалып калабы? Же болбосо дагы бир мисал. Кагаз менен боекторду жанаша коюп 1000 жыл, 10 000, түгүл миллиондогон жылдар бою күтсөк. Кагазда бир сүрөт пайда болуп калуусу мүмкүнбү? Булардын баары өзүнөн өзү кокусунан болуп калышы эч мүмкүнбү? Тагыраак айтканда, калем өз күчү менен кагазга А тамгасын жазып койду десе, ишенесизби? Же балка мыктарды столго кагып, ушул коо стол пайда болуп калды десе, акылыңыз кабыл кылабы? Же болбосо, бул краскалар өзүнөн өзү эле кагазга төгүлүп, ушул коо сүрөт пайда болуп калды десе, ишенесизби? Албетте жок дейсиз. Мунун баары болуусу мүмкүн эмес деп кескин айта аласыз. Түгүл, бул суроолорго күлөбүз, туурабы? Бир айыл жетекчисиз болбойт, бир ийне устасыз жаралбайт, бир тамга жазуучусуз пайда болбойт. Ушул өтө эле жөнөкөй нерселер башкаруучусуз, жаратуучусуз болбосо, анда кантип ушул эбегейсиз, кооз, өтө тартиптүү, кылдат, так болгон аалам жаратуучусуз, башкаруучусуз болсун. Бир китепти карап туруп, ал китепти бир жазуучу жазгандыгын билебиз. Бир сүрөткө карап туруп, бул сүрөттү бир сүрөтчү тартты деп биле алабыз. Демек, бул ааламды жана ичиндегилерди жаратып, башкарган бир зат бар. Ал зат Аллах Таала. Бул акыйкаттар Рүсүлейнур аттуу Курандын тафсиринин